Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 27-июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Кут конушунда жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Бул Кут конушу туғандар Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу болуп калат. Келүү жолун түшүндүрөйүн биринчи болуп эми. Сиздер шлагбаумдан Фуча көчөсү менен түз аэропортко карай келе бересиздер, могу чоң трасса менен. Келип жатып Манас айылына жетесиздер. Манас айылдан кийинки конуш бул Кут конушу болуп калат. Сиздер келип эле Кут конушунун түштүк башталышынан бул ак жол заправкасын көрө аласыздар. Ошолдун жанындагы көчө менен бир аз басып барсаңыздар мечиттин жанындагы көчө менен дагы ылдый карап бир 100 метрдей бассаңыздар сатылуучу үй жайгашкан. Ушул жерден аралык 200-300 метр болуп калат сатылуучу үйгө чейин. Анан тугандар, бул жака көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынан келишет. Жана Бишкек шаарына көптөгөн по пути машиналар деле жол боюндан өтөт. Анда эмесе мен сатуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Мынакей тугандар. Келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына мечит ушул жерден көрүнүп турат. Чоң трассанын батышка кайрылгандагы эле биринчи көчө менен түз түшүп келе бересиздер. Мынакей. Бул бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай көчө тараптан пескоблок менен тосулган. Бардык жагынан эле тегеренте эле пескоблок менен тосулуп тур тугандар. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Анан мынакей бул короосунун көрүнүшү. Жерин аянты документ боюнча 4 сотук, анан фактически 5 сотуктан деле көбүрөөк деп айтты үйээси. Азыр видеонун жүрүшүндө өзүңүздөр деле күзөтүп байкасаңыздар болот. Мен буга чейин бир кыдырып көрүп чыктым. Мынакей бул чыгыш тарабы. Бул жакта 2 склад бар экен, көмүркана жана склад. Анан бул жакта мынакей көрүп турганыңыздардай бул тараптары стяжка болгон. Воротуна киргенде эле бир 2 машина аткандай кенен жерлер бар экен. Суу, свет бар. Канализациянын суусу септикке куюлат тугандар. Отопление, паровой отопление экен. Үй жөнүндө айтсак узун турасы 9-11. Мынакей көрүп турганыңыздардай үй. Анан ал тарабы көрүп турганыңыздардай навес тугандар. Навестин ылдый тарабы стяжка болуп тур. Анан ушул навестен эле кирип сол тарапка кайрылсак биз үйгө кире алат экенбиз. Бул үйдүн стенасы бышпаган кирпич экен тугандар. Анан бул жактагы эле могу перехожкага кошулган дубалы пескоблок экен. Калгандары толук түрдө бышпаган кирпич менен болгон. Узун турасы 11-ге 9 деп айттым тугандар. Киргенде оң тарапта отоплениянын котелу, сол тарапта душ жайгашкан. Мен биринчи эле бөлмөлөрдүн ички тараптарын көргөзөйүн, анан чыгып баратып бул жактарды дагы көргөзүп өтөм. Мынакей түз кирсек бул жакта коридор, дубалдары обой, моющий обой деп айтты ээси. Потолоктор гипсокартон жана пол ОСП-н өйдү тарабынан линолеум салыныптыр тугандар. Окей, анан ушул жерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Ушул жерден оң тарапка кайрылсак моундай бир бөлмө. Дубалдар обой, батыш тараптан терезе орнотулган. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар жана потолок гипсокартон экен тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Анан ушул эле жерден түз өтсөк чоң зал бар. Дубалдары обой, түштүк тараптан чоң терезелер орнотулуп тур. Окей. Потолок гипсокартон экен. Узун турасы 8-ге 4,5 көрүнөт. Мына ушундай көрүнүштө. Эми кайра эле коридорго чыгып, оң тарапка кайрылсак, бул жакта кухня жайгашкан. Окей. Чыгыш тараптан терезе орнотулуп тур. Дубалдар обой, потолок гипсокартон жана пол ОСП тышталып, үстүнөн линолеум салынган. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Бул жакта кухня үйлөр орнотулуп тур. Эми андан ары перехожкага чыгып, оң тарапка кайрылсак бул жакта душ, туалет. Мынакей. Эски тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган, дубалдары кафель экен, потолок пластика жана унитаз деле ушул жерде орнотулуп тур. Пока душевой кабина орнотула эле экен, бирок турбалары тартылган тугандар, почти даяр эле. Бир гана душевой кабина орнотсаңыздар, баары даяр болуп калат тугандар. Эми ушул эле жерден биз түз обратно кайрылсак, бул жакта
отопленияның котелы жайгашкан бөлүмү бар туугандар. Окей. Бул котел көмүр менен үйдү жылытат экен. Электр энергия менен деле жылытат окшойт, мен оюнча бул жакта коюлуп тур. Андан ары эми коросуна чыгайын да туугандар, калган маалыматтарды берейин. Туугандар, мен кайра үйдүн коросундамын. Эми сиздерге бул жактан бир жекеден тааныштырып кете берейин. Үйдүн эң чыгыш тарабында бир көмүркана жана бир склад бар экен. Алар деле песка блок менен бүтүрүлгөн. Ички тарабы мына көрүп турганыңыздардай буюмдар сакталып турат. Ушундай көрүнүштө. Пол деле стяжка экен. Андан ары бага кирсек, мына бул жак көмүркана, отункана ушундай. Эми үйдүн батыш тарабын көрсөтөйүн. Ал жакта алма бактары жана жер жемиш эккенге жер бар экен. Үй ээсинин айтуусуна караганда бул жакта мал баксаңыз мал бакканга ыңгайлуу туугандар. Жана видеонун башында айткандай эле Бишкек шаарына көптөгөн маршруткалар, бул трассага чыксаңыздар, маршруткалар деле анан по пути машинелер деле көп болот. Эми мына бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Туалетке чейин тротуар куюлган. Кыш айлары жана жамгырлуу айларда сиздер кенен бутуңуздар ылай болбой барып келет экенсиздер. Жана үйдүн тышкы тарабындагы туалет песка блок менен салынган. Анан бул жакта көрүп турганыңыздардай алма бактары, өрүк, шабдалы, черешня, вишня, жаңа кабактары деле бар экен. Бул жака бир аз помидор жана огурцы жана башка жер жемиштер эгип коюптур, бирок мынакей бул жактары пока бош. Сиздер кааласаңыздар кандайдыр бир жемиш эксеңиздер болот. Бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми эмне маалымат калды туугандар? Азыр могу түштүк тарабын деле көргөзүп коеюн сиздерге. Бул жак түштүк тарабы экен. Кошуна менен дейм да, забор менен болгон аралык бир 3 метрдей аралык бар экен туугандар. Так. Эмне маалымат калды? Бир эле айтылбаган баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасына $30,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, ээсинин номерин мен экранга калтырам. Сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жерин аянты документ боюнча 4 соток, бирок фактически 5 сотуктай чыгат. Үй узун турасы 11 / 9, бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Документтер боюнча баары бар, суу, свет бар, отопление бар туугандар. Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу. Баасы $30,000 сүйлөшүү болот. Анда эмесе туугандар, мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар жана айта кетчү нерсе, бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болсо, жана ошондой эле кимдир үй издеп жүргөн болсо, ал кишиге да чоң жардам болот. Себеп акчаңыз дайыр болсо деле үй издеген бир убакытты алат туугандар. Бул видеону жөнөтүп жиберсеңиздер, кайсы бир үй издеген адам может ушул үй жаап калса, алып калуу ыктымалы бар туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.